Сабактын темасы экономикалык өсүү жана өнүгүү. Экономикалык өсүү деген сөз, өсүү өзү эле айтып атат. Мунун негизги көрсөткүчү, экономикалык өсүүнүн көрсөткүчү бул ички дүң продукт. ИДП. Кыскартылып айтканда, ички дүң продукт айрыкча ички дүң продукт киши башына. ИДП киши башына. Киши башына. Мына ушул негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Азыркы учурда эл аралык валюта фондунун эсептөөсү же болбосо статистикалык маалыматтарына таянсак, 2010 жылдагы көрсөткүч боюнча 2010 жыл ички дүң продукт киши башына алдыңкы орунда турган, ушул киши башы боюнча эл аралык валюта фондунун көрсөткүчү боюнча биринчи орунда Катар өлкөсү биринчи орунда турат экен. Бул Катарда 88.232 доллар түзөт экен киши башына. Экинчи орунда Люксембург. Мунуку 80.304 долларды түзөт экен. Мына ушул сыяктуу ошондой эле Россия 5-нчи орунда ээлейт экен, Америка Кошмо Штаты 6-нчы орунда, Швейцария 7-нчи орунга түшүп калган экен, кайсы бир жылдары 1-нчи орунда болчу. Ал эми Кыргызстан болсо 143-чү орунда экен, 180 өлкөнүн ичинен 143-чү орунда ички дүң продукт киши башына бөлгөндө Кыргызстан 143-чү орунда. Кыргызстан туура келет экен киши башына 2162 доллар туура келет экен. Мына Кыргызстандын ээлеген орду киши башына. Муну менен эмне деп түшүнсөк болот? Демек, ички дүң продукт деп эмнени айтабыз? Биз дагы бир жолу эскерте кетейин. Мамлекеттин ичинде бир жылда өндүрүлүп чыгарылган товарлардын жана тейлөөнүн акыркы суммасынын наркынын суммасы же болбосо. Мына ушуну Кыргызстанда канча адам жашаса, ошого бөлгөндө келип чыккан сан мына Кыргызстанда мына ушунча 2162 долларды түзөт экен. Демек, бул адам баласы үчүн, ошол мамлекеттеги жарандар, атуулдар үчүн өндүрүлгөн товарлардын же жыргалчылыктардын туура келиши деген түшүндүрөт. Бирок кээ бир мезгилдерде, кээ бир өлкөлөрдө бир гана бир уч адамдардынга туура келип калат. Бул Бакиевтердин үй-бүлөсү жана ошондой эле Иранда 60-70 жылдарда бир уч адамдарга гана ушул өндүрүлгөн ички дүң продукт тиешелүү болгондугу маалым да. Алар акырындык менен революцияга жана андай төңкөрүштөргө алып келери бизге маалым. Эми ушул ички дүң продукттун көрсөткүч, негизги көрсөткүч экономикалык өсүүнү көрсөтөт дедик, көрсөткүч болуп саналат. Ошол экономикалык өсүүнүн темпи кандай деңгээлде экендигин темпин табуу үчүн биз экономикалык өсүү темпи мына ушул темпин табыш үчүн ички дүң продукт ИДП 2000 мисалы 2010
жыл 12-жылдын ички дүң продуктусу азыр толугу менен эсептелине элек. 2011 жылы Кыргызстандын ички дүң продуктусу бир 3 миллиард сомду түздү деп коелу. Мисалы 3 миллиард дейли. Значит, акыркы жылкыдан, акыркы ички дүң продуктудан мурунку жылкы 2011 жыл 10 жылкы 2010 жылкы ички дүң продукт 2,7 миллиард десек, аны акыркы мурунку жылкы 2010 жылдын ички дүң продуктусу 2,7 миллиардка бөлүп, процентке табыш үчүн өсүү темпи канча процент түздү табыш үчүн биз математикадан билебиз. 100%ке көбөйтүп келип чыгат. 3 миллиардтан 2,7 миллиардты кемитебиз. Кемитип туруп 2,7ге бөлөбүз. Мына ошондо 100%ке көбөйтсөк, бунда 11%ти түзөт. 11%. Демек, өсүү темпи Кыргызстандын мисалы жөн гана мисал келтирип атам. Өсүү темпи бир жылдын ичинде экономикалык өсүү темпи 11%ти түздү деп эсептейбиз. Демек, өнүп келе жаткан өлкөлөрдүкү ушул проценттердин тегерегинде болот экен. 7, 8, 5, 6 кылып 10%тин тегерегинде болот экен да өсүү темпи. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдүкү болсо, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүкү ушул процент тегерек экен. Ал эми өнүккөн өлкөлөр үчүн 1-2% бул жетиштүү болуп саналат экен. Өнүккөн өлкөлөр. Себеби өнүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнүгүүсү абдан төмөнкү деңгээлден алганда өсүү проценти ушундай болот экен. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдүкү өсүү деңгээли, экономикалык өсүүсү өзү эле жогору. Ошол себептен мунун 3 миллиарддын ордуна бир 103-105 миллиард доллар түзүлүп кетилет экен дагы, анан ушундай эсептесе болот. Мунун ичинде жекеле бир жыл эмес, 5 жыл аралыгында да. Мисалы 2000 жылдан же 10 жылдык 2011 жылдан 2000 жылды кемиткенде, ички дүң продукт 2000 жылы канча түзсө, ошону кемитип 2000 жылга бөлсөк, ушул 10 жыл аралыгында экономикалык өсүү темпин тапсак болот экен. Канча процентке өсүү болуп же тескерисинче төмөндөп дагы болушу мүмкүн. Мына ушул өсүү темпи мамлекеттин экономикасын кандай деңгээлде экендигин көргөзө табуу менен көрө алат экенбиз. Ошондой эле экономикалык өсүүнүн 2 жолу бар.